Дарыянын унга аябай жакшы экен. Анан өзү могу майда болгону менен салмактуу. Кочкор районунда айдап себүү иштери жылдагыдан эрте башталды. Райондун тургуну Рыскул Иманкулов агро кооперативи менен биргеликте эгин айдап, учурда 30дай дыйкан биригип иш алып барып, анын артыкчылыктарын көрүп жатканын айтат. Биргелешкен артыкчылыгы кыйналуу болбойт экен, кара жумуш болобу, финансылык жагы болобу, көпчүлүк деген көпчүлүк экен да. Жеңил бүтөт экен баардык нерсе. Жана жалгыз терек токой болбойт дегендей эле. Көпчүлүк менен иш кылсак, анан ортодо ынтымак болот экен. Өлкөдө агро кооперативди өнүктүрүү айыл чарба тармагындагы артыкчылыктуу багыттардын бири болуп, мамлекет тарабынан да колдоолор көрсөтүлүп келет. Мында дыйкандарды бириктирүү менен өндүрүштүн көлөмүн жогорулатуу, ички жана сырткы рынокко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Быйылкы жылы Кудай буйрса 60 гектарды биригип айдап атышат. Бул бириккендин себеби баягы түшүмдүүлүктү жогорулатуу, себеби чоң көлөмгө чыгаруу да. Мисалы үчүн жылдан жылга баарыбыз баягы үлүшкө тарап кеткен. Ар бир үй түтүнгө 2 гектардан жер тийсе, ал жерди 2 гектарды 5 жыл чөп айдап коюп, андан кийин 1-2 жыл арпа буудай айдап, семиргенден кийин кайра тиги арпа буудай айдап, картошкасын айдап, андан кийин арыктагандан кийин кайра чөп айдап коюп эле баягы түшүмдүүлүк жогорулата алчу эмеспиз. Анан могу биригип ушундай 100 гектарлап, 200 гектарлап бириктирип айдасак, Кудай буйрса келечекте биздин түшүмдүүлүк жогорулайт. Быйыл Кочкор району боюнча жазгы талаа иштерине карата 116 тонна жеңилдетилген күйүүчү майга квота бөлүнүп, 500гө жакын техника тартылуу алдында. Учурда даярдыктар дээрлик 95% даяр. Райондо статусу бар 4 үрөн чарба бар. Бирөө картошка боюнча, осо семенный картофель, калган 3 чарба болсо дан эгиндердин үрөндөрүн өндүрүшөт. Быйылкы жылы ушул 2 чарбабыз биригип 114 тонна дотацияга койгон. Жергиликтүү дыйкандар келип, бизге арызын жазып, бүгүнкү күндө баардыгы эмелер үрөн тазаланып даяр болуп мешковать этилгенден кийин уже тараткандын алдында турабыз да. Маалымат үчүн айта кетсек, райондо 2250 гектар аянтка картошка, ал эми 9400 гектарга дан эгиндерин айдоо пландалууда. Анын ичинен 8447 гектары арпа, 927 гектары буудай айдоого мерчемделген. Гүлбүбү Жанышбекова, Нур Сабылаев, Нарын жаңылыктары.